Саламатсыздарбы, жалпы этномедианын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн кайрадан эле Борборубузда жайгашкан Манас кинотеатрына жалпы көрсөтүүгө келдик. Ойлоп көрсөк, жашообузда эч бирибиз тана албаган бир чындык бар. Ары орчундуу, ары маанилүү орунду ээлеген бул акча. Дал ушул акча тууралуу Алам Продакшн командасы Акча аттуу криминалдык драма жараткан. Дал ушул эмгекке бүгүн биргеликте күбө болуу, андыктан репортаждын соңуна чейин биз менен бирге болгула. Бир жолу саламатсызбы, Өзгөрүш мырза. Бүгүнкү акча драмасынан эмнени күтүп атасыз? Трейлерин көрүп чыктыңызбы негизи? Трейлерин да көрүп чыктым. Буга чейин ошо сценарий жазыла электе же жазылып аткандабы идеясын дагы уккан болчумун. Анан ооба. Ошол мен ойлойм, акча деген фильм азыркы кезде бир гана акча эле эмес, жашоодо андан дагы кымбат, баалуу нерселер бар экенин айтып чагылдырган, жашоодо акчадан да кымбат нерсе бар экенин көрсөткөн бир мыкты фильм болот деген ишеничтемин. Азыр буюрса киребиз го. Келдик. Ошол суроо сизге анда негизи сиздин жашооңузда акчадан да кымбат эмне турат? Биринчи орунда. Көңүл. Ооба. Негизи эң көп канча акча кармап көрдүңүз эле? Анан эң аз болуп жок болуп калган учурлар болду беле? Нолго түшүп калган. Жок болуп калган учурлар көп эле болот. Эң көп билбейм, кимдир бирөө үчүн бул абдан чоң акчадыр, кимдир бирөө үчүн абдан кичинекей акчадыр, бирок мен үчүн жакшы эле болгон ушул колуман ушунчалык ашкан болчу. Кармап көргөн. Эми суммасын айтпай эле коеюн, бирок жакшы эле сумма бар болчу ал жакта. Кыргызстанда бир жакшы нерсе жасап алганга мүмкүнчүлүк болгон акча болчу. Аны эми айтат да азыр мен эң чоң ушунча кармап көргөм десем, бул кимдир бирөө үчүн кичинекей акча да, кимдир бирөө үчүн чоң. Ошондуктан ар кимдики өзүнө ай көрүнөт көзүнө. Бир гана кубаныч, анткени ошонун баары артта калды да. Болду, азыр бир гана сүйүнүп эле, эң башкысы элге жагып берсе эле ошол эле жүрөгүбүздөн ошону эле каалап атабыз. Элден кандай реакция күтүп атасыз? Элден эми ар бир киши бирдеке жасаганда бирөөгө жакса, ар бир эмгек бааланса деп ойлойбуз да, эми анын аягын эми эл өзү жакшы эле кабыл алса экен деп эле, эми жакшы кабыл алса деп эле ойлонуп атабыз. Дальше Кудай билет. Анан тасмада акчадан сырткары дагы достук, сүйүү темалары козголуптур да. Анан кийин сиз үчүн достуктун канчалык орду бар? Жашооңузда болду беле досторуңуз сатып кеткен учур? Же тескерисинче көп жылдан бери мисалы бир тууганга айланып калган досуңуз дейли? Сатып кеткен учур болгон эмес. Бир тууганда болгон досторум абдан эле бир көп эле жакын досторум көп атайын. Могу киного дагы ошол жардам берип жүргөн, башка шаардан келип мен менен 2 ай 3 ай жашап бүтүрүшүп анан кетишти. Келишти алар дагы. Анан алар да көрүшөт. Муну көрүштөн силерге салам айтам. Улан, Азиз, Арсен жана башкалар, Илим. Азыр мен баарын подряд айтып берсем бүтүп кетет азыр. Анан тасмада биздин азыр бутубуздун алдында да турган 500 сом. Неге 500 сом? Подкастта айтпадым беле, мен өзүм акча жасап көргөм деп. Ошол учурда мен биринчи 500 сомдон баштап жасап көргөм да. 200 сом, 20 сом, 1000 сом, 1000 сом такыр окшошкон эмес. 20 сом менен 500 сом аябай окшошкон. Саламатсызбы, Элнара. Бүгүнкү премьераңыз менен куттуктайбыз. Угушубуз боюнча бул сиздин дебюттук тасма. Бүгүн бир нече мүнөттөрдөн кийин азыр жалпыга көрсөтүлөт, жарыкка чыгат. Сизде кандай сезимдер болуп атат, абалыңыз жөнүндө айтып кетесизби? Аябай переживать этип атам. Баары жакшы болот деп үмүттөнөм. Жакшы болду силерге. Тасма криминалдык драма болуп атпайбы? Анан кыйынчылыктар болуптур, баягы өзүңүздүн образыңызга кирип, ошол менен чогуу переживать эткен экенсиз, уксак. Анан кызыктуу окуялар болду тартуу учурунда, съемка учурунда? Съемка учурунда кызыктуу деп айта албайм. Өзүмө жаккан кадрлар, ошо көлдөгү кадр аябай эсте калды. Ушул аябай эсте калган кадр. Негизи өзүңүз кесибиңиз боюнча актрисасыз, Анан негизи өзүңүздү жаккан кайсы жанрда ойногон көбүрөөк жагат? Балким келечекте кандай жанрда ойноп көрүү кыялыңыз? Баардык эле жанрда ойноп көргүм келет, буюрса. Көбүнчө жүрөгүмө жаккан ошол драма аябай жагат. Ошол үчүн ролду башында эле бергенде эле аябай жактырган болчумун.
Демек сизди келечекте буюрса бардык жанрдан өзгөчө ушул жанрдан көрө аласыз. Анан бүгүн жалпы элден бүгүнкү жабык көрсөтүүнүн конокторунан кандай реакция күтүп атасыз? Билбейм. Баарына ошол биздин кинодогу окуяны сезип, көрүп жакшы эле болду. Erkekçil ayıp olmam. Ayrı kılgın böyle öyle mi? Oldu çubuğum. Эмне жаманбы? Улуу урматтуу сүрөтчү Тыныстан Балбековдун жубайы десе Медина деп чакырса туурабы? Ооба туура эле. Анан мен эле даярданып Медина деп чыгам да. Элестете атасың. Мен ойлойм сени Андакта чыгарабыз. ошол акча жасап камалбаганыбызга калбадыбы? Участковый кечээ лейтенант Мырза Асанов. Рахмат. Рахмат. Башкарасың. Кутмангеч, бүгүнкү тасма боюнча оюңузду айтып кетесизби, жактыбы? Чисто от души. От души. Чисто от души айтканда эме бул кинодо акча деп атпайбы? Акча камтылып тур эме дейт да. Бул жакта достуктун да эмеси бар экен. Анан эме бар да. Дин жагы да бир аз кошулуп кетти. Мындайча айтканда, бир аз мен түшүндүгүм ошондой болду да. Арам нерседен негизи алактал эки жактан тең берет да. Арам нерсе анан адал нерсе да. Башында адал нерсе менен аракет кылып да. Анан биякчан арам жерсе чыгып калды да, жашоодо болуп турат да. Ошол арам нерсеге көбүбүз мындай унутулуп кете беребиз да. Кинонун акыркы жагында спойлер кылбойн, ушундай экен да. Ошон үчүн жашоодо адал нерсени тандагыла. Сиз болсоңуз эмне кылат элеңиз? Бизби? Анча кино тартыш керек. Негизи күтпөй аткан мындай бурулуштар көбөйүп кетиптир анан. Биздин акыркы кинолордун баары эле мыкаачол эле өлтүрүп эле өлүп эле баратат анан. Ушундай бир эң аягында адамды сүйүндө турган кино көргүм келип атат. Азиз, мен барсаттам табышпайсың. Анан акча сиздин жашооңузда маанилүүбү негизи? Акча маанилүү жерде маанилүү, анан баалуулуктарга жараша да. Андан маанилүү нерсе. Кандай дейсиз? Андан маанилүү, акчадан маанилүү. Акчада маанилүү нерселер көп. Бирок акчадагы көп нерсени чечип коет да. Ооба, сонун болду, бирок чынын айтсам, пробка үчүн кичине кечирээк келип калдым да. Толук көрбөй калдыңыз. Толук көрбөй алдым. Антсе дагы абдан сонун болуптур, мага жакты. Эмнеси жакты сизге тасманын боюнча? Сюжет, необычный, классно. Акча сиз үчүн кандай орунда турат? Өзүңүз үчүн? Точно не первое место. Биринчи орунда эмне турат? Наверное, религия, потом семья и потом уже все остальное. Сонун, чоң рахмат. Сонун болуптур. Негизи буга чейин тартылдыңыз беле? Буга чейин массовка тартылчумун, анан биринчи жолу второстепенный ролдо тартылдым. Өзүңүзгө жакты? Өзүмө бир аз жакты, ооба. Мен башкача ойлогом, бирок жакты бир аз. Продюсердин айтышы боюнча кастинг аркылуу өттүңүз, э? Жок, ал тамашалап койду, өздөрү чакырган мени, анан кийин ошол жактан кастинг кылып, өздөрү чакырып, анан кийин кастинг өткөм. Акча тууралуу сурасак, негизи эң көп канча акча карап көрдүңүз жашооңузда? Жашоомдо эң көп сумма $2000 болуш керек. Аябай жакты деп айта алам. Себеби дегенде баягы биз постоянно комедия көрүп, мындай башкача эмоция көргүбүз келип калыптыр да. Бул тасмага келип, мындай адамдын жан дүйнөсүн аябай бир аңтарып койду десем болот да. Бир башкача эмоция менен чыгып кетип атабыз. Мындай суроо берейинчи, башкы каармандын ордунда болсоңуз сиз эмне кылмаксыз? Башкы каармандын ордунда болсом мен деле ошондой кылмакмын. Ооба, көрмөкмүн. Себеби дегенде баягы чукул арада анан акча табыш керек болгондо адамдын оюна эмне гана келбейт. Анан биринчи эмне ой келсе ошону кыласың да. Менимче башкы каарманга ушул ой келди, ушуну кылды. Мен деле ошону кылмакмын. Тасма жалпы жакты сизге? Тасма аябай жакты.
мен өзүм күткөн деңгээлден дагы өтө жогорку деңгээлде болду десем болот. Бир күткөм эми ушундай эмоцияларды күткөм, бирок мен ойлогондон дагы 2 эсе жогору болду да. Достор, мына ушундай сонун аба ырайында биз акча тасмасынын жабык көрсөтүүсүнөн чыктык. Тасма өтө сонун болгон. 14 ноябрдан баштап өлкөбүздүн бардык кинотеатрларынан көрө аласыздар. Андыктан кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта болгула.